Кош бойлуу мезгилинде эне жана баланын организмине канча суюктук талап кылынса, ошончолук оптималдуу суюктук ичүү режимин сактоо керек. Бул кош бойлуулуктун жагымдуу өтүшүнө жана ошондой эле дени сак баланын төрөлүшүнө шарт түзөт. Биринчи алганда суу балага да энеге да жетиштүү керек. Экинчиден, ал эч качан ашыкча болбош керек жана ошондой эле балага да энеге дагы организмине зыян келтирбеши керек. Эже, мен өзүмдү суюктуктан ичүүдөн чектейм. Анткени мага айтышкан, канчалык сууну көбүрөөк ичсең, ошончолук денеде шиктер пайда болот деп. 3-триместрден баштап суунун өлчөмүн көзөмөлдөө керек. Наргиза, сен азаматсың. Муну көзөмөлдөп жатасың. Бирок суюктукту күнүгө 1,5 литрден кем эмес ичүү керек. Ал эми туздук пайдалануу чектөө зарыл. Туз кош бойлуунун организминде көптөгөн кесепеттерге дуушар кылуу менен суюктуктун кармалышына алып келет. Ошондуктан 20-жумадан баштап тамакка тузду кошууну чектеп, чалап, максым сыяктуу туздуу суусундуктардан баш тартууну сунушталат. Эгерде тамакка туз салууну толугу менен токтото турган болсо, анда медициналык көрсөткүчтөр боюнча зарылчылык жок болсо, мисалы бөйрөк патологиясы, кеч талгак, суюктук ичүүнүн чектөөсү талап кылынбайт. Оозду чайкап жана эринди нымдоо менен сууну кичине-кичинеден ууртап турган туура. Ошондо баш мээдеги чаңкоо үчүүн жооп берүүчү борбор тез жооп берет жана ашыкча суу ичүүгө жол бербейт. Кош бойлуу мезгилинде суу ичүү аркылуу калган ичилип жаткан суюктуктарды дагы өлчөө режими керек. Ичилген суюктуктар катары чай, сүт, суу гана эмес, ичилген биринчи тамактардын суюктуктары жана башка ичилген сок, компот суюктуктарды эсептөө керек. Сууну жай аз-аздан ууртап ичкен оң. Суусундукту канча кааласаң, ошончолук кандырарлык ичсе болот. Көбүнчө суу, шире жана ошондой эле курулатылган жер жемиштеринен даярдалган компоттор жана морс ичкенге болот. Алар жалаң гана суусундукту кандырбастан жана ошондой эле организмди микроэлементтер менен камсыздандырат. Чай жана кофени ичүүнү чектөө керек. Суюктук ичүү жекече тандалат. Орточо нормасы биринчи жана экинчи триместрде 2,5 литрге чейин суюктук, үчүнчү триместрде 1,5 литрге чейин суюктук ичүүгө болот.